пособия чыкпай калгандан кийин ошо уй багып, уйдун сүтү менен балдарымды багуудамын мен деле. 3 балам бар. Bir ayıl ekekeden kırılış atar. Bul emniyek apkılet. Bul emniyek apkılet ya. Ya. Bir tane jurnalist gelip durup 38 son degen bağımız. Ova. 1 litre suga tete olmay kaldı bizim sütümüz. O zaman vakıttın bizge bergen жооп оймогун. Мне это не выгодно. Kırmızı doğutmay жатат. Gubernatörümüz sizin ökülünüzді doğutmay жатат. Hakimlerdi айтпай koyuyor. Аларды адам қатары көрмей турушат. Bir кызматкерди ал жерге байлап бере албайбыз. Силер өңүнө карап билесиңер. Эмне менге жомок айтып атасың? Бүгүн Талас облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн имаратынын алдында сүт кабыл алган комбинаттарга нааразы болгон эл тынчтык акциясына чыгышты. Нааразы тарап өкүлчүлүктүн сүттүн баасын турукташтырып берүүсүн суранып, атүгүл президент Садыр Жапаровго чейин кайрадан кайрылуу жолдошту. Эске сала кетсек, буга чейин дагы нааразы болгон эл чогулуп бир нече жолу өкүлчүлүккө кайрылып келген. Биз деле ошо сүт маселеси менен келип атабыз биз деле. Мен өзүм жаш элмекмин. Жалгыз бой энемин. Ошо мен деле ошол уюмдун сүтү менен бала чакамды багып, оокат кылып атабыз. Канча уй кармайсыз? 2 уюм бар. Ошо 2 уйдун сүтү менен бала чакамды багам мен деле. Башка жумуш кылбайсыз? Башка эч жакта иштебейм, пособия албайм. Жолдошум каза болуп калган, жолдошум каза болгондон кийин баягы жерди бир аз болгон 1 гектар гана жерим бар. Ошону мен өзүмө которгондомда пособия алчу элем, пособиям да чыкпай калган. Пособия чыкпай калгандан кийин ошо уй багып, уйдун сүтү менен балдарымды багуудамын мен деле. 3 балам бар. 3 балам бар, 1 келиним бар, ошону багып атам. Анан бул 4 баланы багып атам мен да. Сиздердин үй бүлөгө кандай таасир этти? Сүттүн баасында 26 сомго түшүрүп койду. Бизге деле аябай эле оор жем чөбү бар. Анын чөптү сатып алабыз, 200 сом, 250 сомдон бир түгүн сатып алабыз ошол баада, азыркы баада. Кыштын күнүндө 300 сомдон, 350 сомдон сатып алган күндөр болду чөптөр үстү. Жемдин баасын айтпай эле коеюн, эми жемдин баасын мына карапайым элдин баары эле билет. 1 литр сүттүн баасы 1 кило жемге жетпейт даже. Ошол сүттүн көйгөй менен эле келип отурабыз бизге. Эмесе ушул жерге ушунча эл чогулуп болгон немебизди айткыбыз келди мынакей сүт арзан болгондуктан. Анан эми мынакей сүттү арзан кылып койгондон кийин эл ушунча карапайым эл кыйналгандан ушунча чогулушка жыйын кылып чыгып аткандан кийин ошо Садыр Нуркожоев биздин да эл менен иштегенден кийин элдин маселесин чечип береби деген үмүт менен келдик бул жерге. Азыр кайсыл район, кайсы айылдан келдиңиз? Мен Талас областынын Чоң Карабыр айылынан келдим. Чоң Карабыр айылынан келдим мен да. Биз деле ошо жалаң сүттүн азыр керек болсо сүттүн баасы 26 сом. 1 литр мындай магазинден сатып алган сууга да жетпейт ал. Сатып алсак мындайча эсептегенде продуктунун баасы болсо мынан кымбат. Азыр карапайым эл бардыгыбыз эле билебиз. Продукты канча ошончолук кымбат болуп аткан. Садыр Нуркожоевич, сизден бир өтүнүч. Бул сураныч Талас элинин атынан. Бизге частный лицом ол комбинаттарды, особенно Арашанды, Карабура райондагы эң коррупционный Арашанды, мол комбинаттын ошол жердеги ошол лабораториясын текшертип, Ташиев мырза, ал жерде посудалардан бери фальшивый дейт. Мына биздин сүттүн майлуулукту 2,9, 2,7ден ашырбайт. Сүтүбүз болсо 26 сом. Анан кийин келип дагы эме 26 сом ошонун эсен уй багабыз деп, мына уй багабыз деп. Вообще пособие албай бербейбиз. Детский пособие в общем каралбайт. Караганыбыз ушунчалык коррупционный система. Мисалы акимдин өзүнүн небир полномочиялары бар. Ошол текшертиш керек болчу. Ошол лабораторияны, ошол мол комбинаттын ошол ортомчулардын кылган жумушу жок. Чече албайбыз деген өкүмдөрдү гана чыгарып берди. Айла жок иришуга келди. Мына кымбатчылык күнүгө эмес, саат сайын эртең менен барсаң бир ба, кечинде барсаң бир ба.
биздин карапайым эл кымбатчылыкты көтөрө албай калдык. Анан сүт маселеси бул деген сүт маселеси мындай саясатка айланып бара жатат. Анан бир аялдар, бакыштар чыкса, сен митингге чыктыңар деп эле 5 катын деп эле ушул сөзүндө тажадык. Анан бир гана несе сураныч. Мына Кыргыздын экономикасын ойлобогон, ага салымын кошпой, өз элин тоноп уурдаган, анан кийин келип алып туруп, многу бирдеке болсо эмне элди күнөөлөгөн, сен керек болсо суу коштун деп, ортомчу менен сүтчүлөрдү карапайым элди уруштурган мол комбинаттын директору многу биздин Арашанды Бакыт деген мырзаны тештиргиле. Мына бир айыл экекеден кыргызып атат. Бул эмнеге алып келет? Бул эмнеге алып келет? Эмилия бол комбинаттар эгер иштете албаса, дотацияда отурса, булар миллиондоп кредит алат экен. Эч кандай булар проценти жок алышат экен. 6% менен биздин карапайым эл. Ага бизге бербейт. Карапайым эл 6% менен көргөнүңөр барбы? Жок, алган эмес, өмүрү көргөн эмес. Анан кийин берде өкүлдөр туруп атат. Антимонополный комитет эчтеке жасабаса, акимдер биз эчтеке кыла албайбыз, биздин колдон келбейт. Губернатор айтты, биздин колдон келбейт деп койду депчи. Булар частный лицо деп. Анан мен суроом туулуп атат да. А эмне бизде частный лицо болуп туруп, билген намазын окуп, каалагандай элди калчап, элдин ушу биздер баардыгыбыз производительбиз да, туурабы? Биз өндүрүп берип атабыз. Анан биздин өндүрүп берген товарды каалагандай калчагандай ким? Анда антимонополный комитеттин вообще Садыр Нуркожоевич, мен президентке кайрылгым келет. Садыр Нуркожоевич, ушу антимонополный комитеттин кереги барбы анда? Жөнөкөй бир эле частный компанияны жакшынакай жөнгө сала албаса. Анан берде абдан айтып турган дагы көп нерсе моңудан болуп кетти. Бир эле ушу Сокол Медиа деген бир компаниянын балдары келип тартып, анан элге кой беришти. Рахмат ушул жигиттерге. Ошол жерде анан көпчүлүк пута жетпейлик Арашанды унуттуңуздар. Арашан деген ал Союздун мезгилинде түзүлгөн ошол биздин мурунку молочный комбинаттын кийин ассоциация түзүлгөн неме акционерное общество. Андан кийин барып Үмүт деген бул Кайрат, Журат деген баарыңыздар билет болуш керексиздер. Ушул кишилердин компаниясы. Бул компания бүгүнкү абдан монополист болуп алды. Мен ушинтип эле айтам. Эгерде алар жок, биз ушу нааразыбыз десе мени сотко беришсин, мен ал кишилер менен соттошконго деле даярмын. Себеби ошол кишилердин, ушу элдин моундай ызы чууга такаган ушул кишилер болуп атат да. Анан кийин урматтуу президент, сиздин өкүлүңүз, акимдериңиз некомпетентный болуп атат да. Эмне үчүн ушул ордуна коюп койбойт? Мынакей бир эле журналист келип туруп 38 сом деген бааны. Эч ким уткан эмес. Губернаторлордун да канча буга чейин иштегендердин, башка акимдердин бирөө айткан эмес. А бирок 38ден алып атабыз, договорубуз бар деп туруп. Анан өз алып барып туруп лабораториясынан кырктырып, билген намазын окуп, мына балдар ыйлап атат. Керек болсо немелерине чейин салышып атат. Мынакей мен монча литр сүт алып барсам, мончасын кыркып салды деп. Анан алар элге түшүрүп бербегенде эмне кылат? Ортопчу балдарды. Мына 7 областтын ичинен эң арзаны бизде экен. Тебелеп атат. 26 сом деген эмне? Издевательство. Урматтуу президент, 1 литр сууга тете болбой калды биздин сүтүбүз. 1 литр сууга тете болбой калды. Бул эмне деген акмакчылык? Андан кийинки нерсе, мынакей ушул өкүлдөр отурасыздар. Тиги бул элди эл менен эзептешиңиздер. Мынакей да бул Үмүттүн производство. Налоговый бар в конце-то концов. Ошол налогду отчетность жабылып атат да. Антимонопольный комитет деген бар. Булардын сырьёзун бардыгы экспортко кетет. Насколько мен билген, насколько я знаю да, мен билгенден. Сухой молокосу да, сыры да, майы да бүт экспортко кетет. Мына бүгүн деле мынакей көбүн айткызбайт, ушул жерде өздөрүнүн өкүл келип аз айтып атат. Орустар келип текшерет да, Үмүт ызы чуу кылып атса, бардыгын тата-мата кылып атса, 5 күндөн бери тазаланышып аткан, сырдап акташып бүттүгүн айтып атат. Ошо кирип чыккан эле сүтчүлөр айтып атат бизге. Биздин өкүлдөр бар. Анан бу жерде элге чагыштырылбаш керек. Сүтчүлөр, анан минчилер, сүтчүлөргө 12 сом эчтеке кылган эмес эч убакта. Сүтчүлөр 5-6 сомдо отырган чыгат. Нар жактагы 6 сом каякта? 12 сом. Лаборатория же бар. Лаборатория. Анан кийин айла жок ойго кеткен эмне баардыгы сүйлөшүп алып, ар кимдин кызыктар нерселери бар бекен дегенде. Бу жерде айта турган абдан көп нерсе бар. Эми мен эле сүйлөй бербейин, суроо бере тургандар бериңиздер. Бирок мына так бере турган суроо. Айтып бериңиздер бүгүнкү күндө.
канчадан документальный отчетность башка канчадан болуп атат ушул боюнча? Туугандар, азыр мына сүт заводдун Эмилия заводдун жана башчысы болосу да, башчысы сүйлөп аткан. Азыр микрофонду берели. Өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча бааны канчадан алып аткандыгын мен жана сиздерге маалымат берген. 29 сомдон алып атсам сиздер ишенген жоксуздар. Мына өз оозунан угуңуздар бул жерде. Мен атым Жандар, Эмилия сыр заводунун директору. Биздин завод азыр 34 сомдон 2 күн болду, действительно 2-3 күн болду. 34 сомдон 29 сомдон алып атабыз. 34 сом азыр күндө заводдун алып аткан баасы 34 сом. Жыр 3-4 жыр менен ошо берип атабыз. Анан 29 сом элге деп айтылат, анан ошол жанагы 5 сом калып атат, ошол 5 сомдон анан алып келген качествосуна жараша, сүттүн жырына жараша, анан кийин ошол жерден анан акча берилет. Азыркы күндө сүттүн жырлары ошо түшүп кеткен себептен азыр биздин сүт ташыган балдар, заготовительдер 2 сом, 3 сом ушундай услуга менен иштеп атат да. Биздики өз негизи жыр боюнча айтып келгенде азыркы күндө жырлардын баары төмөндөп, бүгүнкү күндө 3-1, 3-2 келип атат машиналардан. Анан эми жакшы деген жырлар азыр жазында уйлар жаңы тууп, анан көп чыгып өтүп аткандан себептен жырлар да чыгып атат. Ошолдон ошол себептен азыр балалар ушундай болуп атат. Урматтуу көпчүлүк, мен жерде база белгилеп айтып коеюн да. Антип элге шылтып алгыла. Ооба. Алуучулар, сүт алуучулар турсуңар болуш керек. Мен кечээ силерди мага чыкканда да чакыргам. Келгиле, өзгөрдүн көйгөйүңөрдү айткыла, эл менен болгула деп. Мына азыр 9 сом силердин шегеңерге илинип атат. Уголгула, сүт алуучулар. А бирок буларды да күнөөлөбөйлү. Süt aluşlar sizler her bir adam kanda ötküsün жақсы білесіңер. Ол баланча үйде қосот дейсіңер. Sizler өңіне қарап білесіңер. Нелерге жомақ айтып отасың. Тоқтат қыла бұл жомақты. Бақыт лабораторияында қанша қылып сүтчі балдар маға илақтап айтып жатады. По факту керек болса құқық қорғау органдарына да барып тұр. Беребіз показания деп тұр. Жана қырқылған сүттердің барлығын қосып тұр, бақыт аялына оформить етіп қойып керек. Бұнда факт бар екен. Егер де мен төгін айтсам ошол балдарды құқық қорғау органдары ертең келіп тұр. Сұрасын да ашық алып шықсын. Ой, молодец, ой, молодец, ура! Бақыт Үміт директорының атына айтылады. Үміт заводқа былтыр барғандардың біреусі мен болушымын. Ушул вопросты былтыр біз көтеріп шыққанбыз. Ар бир приемщик балдарына текшеріп алсын деп. Ошондо Бақыттың бізге берген жооу болған. Мне это не выгодно деп. Мен сенікі текшеріп алсам, су қошқандар ертең башқаға өтіп кетеді. Мен базардан бір нан алсам да текшеріп алам. Bir şirinki alsam da качествосuna қарап алам, тура ма? Тура. Ал Бақыт өзі заинтересованный лицо. Ошо таза сүт алғанға. Өзі текшеріп алсын. Өзінің күнөөсүн с больной головы на трезвую не надо перекладывать. Тура. Өзінің күнөөсү өзі текшеріп алсын. Су қошылғандарды албай қойсын. Ешкім қаймен қарсы болбойт. Берде в основном тура емеде заводтың директорларында күнөө текшеріп албаған. Өздерін демесін правасын качественно текшеріп ала албағандан кейін елге не дооматын артат мен билбеймін. Тура. 45 болмойынша саламатсыздарбы, урматтуу талас эли. Менин суроом губернатор мырзага эле. Сиз жана айтып кеттиңиз, директорлордун бардыгын саат 10го чакырдым депчи. Үмүт компаниясы дейсизби, Арашан компаниясы дейсизби, директор эмне себепте келген жок айттыбы? Себептер менен саат 9'da айтылды. Саат 9'da айтылды. Ушундай жыйын болот экен. Сүт заводунун директорлорун чакыргыла деп. Мынакей антимонополия карагасы турат. Биздин айыл чарба тармагын тейлеген Эмил Өзүрбаевич турат. Сүт заводунун директорлорунун бардыгына чалынды. Азыр 3 сүт заводу берде турат. 4-чү сүт завод жана ветеринар айтпады. Россельхознадзордон келип алып туруп, азыр сүттүн сапатын именно текшерип келишти. Ошол менен ал киши келе албайм. Бүгүн Россельхознадзордон комиссия келди, ошол үчүн келе албайм деп айтты. Экинчи сурообуз, Үмүт компаниясы сүттү майлуулугу 3 актыдан алып келген. Мамлекет тарабынан коюлуп берген стандарт 3-4 экен. Буга кандай чара көрдүңөр?
ооба кече ютубка чыкканына канча 4-5 күн болду. Айтып атат, ортомчулар сүт алган ортомчулар айтып атат, сүттүн майлуулугун 3-6дан алышат түскөндө. Мамлекет коюп берген стандарт 3-4 экен. Азыр бул компаниялардын баары 3-4төн алат экен. ооба Сиз айтып жок аткан катыр бул журналист мына көрдүңүзбү туура өкмөттүн тарабынан 2 жылдын жүзү болуп калды атайын токтом кабыл алынган. 3-6 деген байстык норма жок. 3,4 байстык норма. 3. Ал эми мен жана жогору айтып кеткем, монополияга каршы орган тарабынан булардын баа түзүүнү биздин ыйгарым укук жок. Биз эч кандай булардан чара көрүп же болбосо биз анда антимонополия кимге керек деп коюп берип атса, жеке компания 3-6 көтөрүп алса мыйзамдуу. А кандай чара көрөт? ким көрөт чараны Бул санын тиешелүү органдар каралбайт. Ким карайт? жок антимонополия деген бар го Бары келе болуп калды. Сизге бир сурооңуз бар мыйдан. Мынакей компаниялардын директорлору келди, бардыгы бизге окшогон адамдар, мисалыча, бир адам, 2 адам кошулуп алып туруп эле компания ачып атышат. Талас облусунда мисалы Кудай берген алтын кендери бар, фонддор бар, ошолордун эсебинен бир сүт комбинат ачса болобу, болбойбу? болот эң жок мектеп чоң баардыгы ошентип ачылган Сүт областта сүт заводу 7 завод бар. Ошонун азыр бүгүнкү күндө 5 иштеп атат. 2 иштеген жок. жок частныйдын кереги жок бизге Мамлекет тарабынан аны биз ал маселени карап атабыз. Өткөн эле 31 мартта ошондой талап коюлган. Акча каражаты керек ага. Ошол мамлекеттик завод аны иштете албайбы, убыткага болобу болбойбу ошонун баарын караш керек. Азыр сүт Талас областында мисалы сүт өндүрүүчүлөрдүн 5 заводко өткөрүп атат, ошол иштетип атат. Салыктар төлөнүп атат. Дагы кошумча сүт завод, мамлекет сүт заводунун ошол кандай акталбай ошону карап атабыз. Дагы бир суроо. Ошол жеке компаниялар менен сүйлөшүп, губернатор мырза, ошол лабораторияларга мамлекеттин өкүлдөрүн койсо болобу? Мамлекеттик лаборатория кылып. Жоопкерчиликти мамлекет мойнуна ала тургандай болуп. Биз жеке ишканага күндө бир кызматкерди ал жерге байлап бере албайбыз. Аны ал боюнча биз текшерсек болот. Анан биз ар бир заводко бирден кызматкерди эртеден кечке ал жерге текшергенге биз кое албайбыз. Комиссия түзүп текшерсек болот. Анан дагы бир сурооңуз, өткөндө ошол Арашан компаниясынын директорунан маек алганыбызда биз тараптан мындай суроо болду. Ушул компаниялар, ар бир компания өздөрү бир унаа алып, ошол унаа менен ташып туруп, ошол баа менен элге алса болбойбу? ооба да 36 сеттен Ортомчулар алыш керек да, анан кайра ташып, ортодон акча көрүп туруп өткөрүп бериш керек. Мен мындай суроо узатканда, бул бизге пайдасыз деп жооп берди. А бул жерде анда ушунча элдин ошол компанияга байлап берип, бир компаниянын пайдасына карайбызбы? туура Бул заводдордо мисалы алардын ишмердигүнүнө биз завод мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп айта албайбыз. Алар мисалы Арашан заводуна 150ге чейин айылды кыдырып, чоңултуп заводко тапшырат экен. Анан алар биз андай шартыбыз жок, мүмкүнчүлүк жок. Ар бир айылга кыдырып, мисалы график түзүп, бир айыл өкмөткө бир саат 9-дан баштап 10га чейин бир айыл өкмөттө турат. Дагы 10-дон 11ге чейин дагы бир айыл өкмөт турат. Ошол жерге ар бир айылдан барып туруп график боюнча барып тапшырсаңыздар болот деп өткөндө ушул маселеге токтолоюн деп атканда кайрылы силер макул болбогонуңуздар. Ошол анда урматтуу губернатор мырза, жеке компанияларга мамлекеттин алы жетпейт экен деген түшүнүк айтып атасыздар да. Экология жагынан текшеребиз, салыгын кандай төлөп атат, аны текшеребиз. Антимонополия алар текшерет. Губернатор катары канча убакыттын ичинде ушу Талас элинде мамлекеттик сүт завод бул же маселесин чечип бере алам деп айта аласыз? Канча убакыттын ичинде? Азыр бүгүнкү күндө азыр ушунча убакытта мен чечип берем деп айта албайм. кое турчу алда Булар журналист жеке компания. Мен сиздерге талап коюп атсам, талап коюп атабыз. Басым көтөрүлдү. 31-ден баштап 3 сомго көтөрдү. Азырда сиздер талап койдуңуздар, азырда өздөрү жоопторун айтышты. Урматтуу Талас элинин өкүлү Нурлан мырза, сиз азыр жаңы эле айтып кеттиңиз.
сиз жаңылар алдагы сүт алуучу директорлор жанагындай жагдайды бере албайбыз депчи. Жанагындай өздөрүнө машина чыгарып элден ташып бере албайт деп айтып кеттиңиз. Ал киши ошол ким айтса да сизди алдап атат. Анткени себеп бери караңыз. Жанагы Үмүт деген фирманы жетектеген мына кечеги деле Кыдыршаев ташы аркылуу кармалбады. Целый неме армия. Туурабы? БТР'на чейин. Канча деген айылдыда канча деген автоматтар туруп, канча бир почти Кыргызстанда жок нерселер ошодо туруп. Эмне үчүн айыл-айылга бирден машина бере албайт ушул? Туура. Туурабы? Туп-туура. Бул сизди действительно алдап атат сизди. Биз как будто жаңы азыр өздөрү турат немедей болуп атат. Жок, эми бери караңыз. Мен сиздин айтканыңызды неме кылып аткан жок. Просто сизди алдап атат. Сизди алдап атат. Эми ошол Грейген завод канча жылдан бери иштеп келатат. Эгер булар бир тыйын пайда көрбөй турган болсо иштеген эмес. Давно жабып алып кетти. Шунча элди сыздатып кетип калмак. Менде де пайда жок. Пайда бар, ошол үчүн иштеп атат булар. Эми мындайда мына губернатордун сөзүн уктуңар. Мен буга жооп бере албайм деп атат. Эми жооп бере албаса бүгүндөн баштап протоколду түзөлүү дагы заводдорду жаптыралы. Анан кийин булар өздөрүнчө сүйлөшүүлөр болот. 45-50 кылып бир чечимге келсе, анан карапайым эл төгө баштайбыз. Болбосо конкурент башкалары келсин, конкуренттер. Ага чейин элде тапшырбаган. Мына бириңер тапшырбаган маселе ушул болуп атат. Общий токтолсун. Бир чечимге келесизби? 45-50 болсунбу? Болсун болсо токтоттук биттанда. Чоң жауп. Жалпы жамаат мындай болуп атат да. Азыр беденчи жылда ыйлап чыккап канча жолу келдик. Кайта кетебиз. Ким кепилдик берет сүттүн баасы түшпөгөнүнө, турабы? Во-первых, во-вторых, булар тигин айтат, муну айтат, ушу ортомчуларды чече албаган молкомбинаттан эмнени үмүттөтүү болот? Чөнтөгү толо акча. Ушу бир современный молоко салып койсо болбойт беле? Кептин баары шылтоо. Мунун баары эмне дегенде келсе айтат, бул жоопкерчиликти мойнуна алгылар келбейт. Ошол үчүн эгер суд молкомбинат өздөрүн иштете албаса, дотацияда отурса, өкмөттөн субсидия сурапса, бизге, элге, эшекке жүк болбой жабылсын да. Лабораториялары бардак. Ошол именно лаборатория биздин элдикке жетти. Ана элим ошо бетке сүт үчүн кул болоюкпу, ушу өмүр бою кул болдукпу. Ошол үчүн жабылсын. Коларды көтөргүлөчү. Жабылсын. Болду. Жабылсын. Тартип боюнча жабылсын. Протокол. Мен өзүм сунушум. Баягы группада да айтылып аткан 38те өстөрү чыгарган базы. Мына биздин договор 38те бар. 38тен сүтчүлөрүнө берерсиң. Сүтчүлөрү ташыйбы, өздөрү лично айлык отургузуп таштайбы. Россиядан КАМАЗ сатып келип таштабы. Это ихняя головная боль, ар бир заводдун. Анан бир суранышта мен анан сурадым эле. Ошол Арашан, бывший Арашан, Үмүттүн өкүлү барбы деди. Жок. Эми мейлиңиздер. Жок дегенде бир жардамчысын жиберип койсо болот. Ал тоготпогону. Талас эл тоготпогону. Мейли директор тоготпогондугу. Кыргыз билин тоготпогондугу. Мынакей, угаңыздар, урматтуу. Сизге кайрылам. Мына бир эле ошо Гавайи элери кыргыз элин тоготпой жатат. Губернаторуңуз сиздин өкүлүңүздү тоготпой жатат. Акимдерди айтпай эле коелу, аларды адам катары көрбөйт окшойт. Эми бир нерсе. Пожалуйста, 3 сомго иштетсин, өзү заготовка кылабы, башка кылабы. Алдагы сүтүн коюлугун, каймагын кандай кылып текшерип кантип алат, это его головная боль. 35тен элге берсин, ушуну колдойсуңар бе көпчүлүк. 35тен колдосуңар мынакей. Колдорду көтөрүп коюңар мынакей. Баарына. Мына элдин менезин угуп турасыз. Кышында дагы баарын сүйлөшүп алат. Ошого күнсүз ошого. Өзү сунушу.